Гешт долбоорунун максаты бул деген балыкчы шаарындагы кичинекей этносторду бириктирүү, маданият диалогун түзүү. Биринчи күнү деген биздики мындай творческий күн болуп өттү. Ал күнү деген биз курчактарды жасадык. Мындай кол өнөрчүлүк аркылуу окшоштуктарды издедик да. Ар кайсы улуттардын окшоштуктарын, анан колоритин карап издеп, ошол нерселерди көрсөтүп бердик. Чогуу да ойлонуп, ошол нерселердин үстүндө иштедик. Kiyoko, hi, hello, how are you? How is your mood? Welcome to our event. I want to introduce you with our exposition here, ornaments of little small ethnics who lives in Kyrgyzstan. Here you can Ukraine ornament, Armenians ornament, and Kazakh ornaments. You can see it's look like Kyrgyz ornaments before. Симуляциялык оюн биздин ошол ойлонулган, иштелип чыккан оюн аркылуу жүрүү аркылуу катышуучулар башка адамдын дагы түшүгү кандай экендигин же болбосо иш кылуунун жөндөмдүктөрүн үйлөнөт дагы. Эң негизгиси баягы чечим чыгаруу, өзү элдер менен баарлашуу жана сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн ала алышат. Герч долбоорунун алкагында бизде макул болуп бир келишим негизинде өнөктөштүк катары иш алып барууга макулдук бергенбиз. Бүгүнкү күндө ушул Толкун пляжы жана ушул Сейил пляжында эки ынтымак паркы түзүлмөкчү. Азыр биздин максат ушул ынтымак паркты негиздөө, андан аркы өсүп кетүүсүн жана камсыз кылып ушул парктын өнүгүп өсүшүнө салым кошуу. Кубанычтамын, аябай кубанычтамын сиздер менен бул жерде жашоо үчүн. Ошо баарыбызга ошо ынтымак эң жакшы нерсе да. Таанышканыма аябай кубанычтамын. Рахмат. Эгерде биз бирдикте болсок, ынтымакта болсок, мамлекетибиз өнүгөт. Кыргызстандык болгондуктан өз мекенибизге кайсыл шаардан болбойлу, кайсыл этностон болбойлу өз салымыбызды кошушубуз керек.